$170 миллион пенсияга, жөлөк пулга, дары-дармекке жана айлык акыга жумшалды. Өлкөдөгү кризистик кырдаалга байланыштуу мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгү толбой жаткандыктан сырттан келген каражаттын басымдуу бөлүгү аны толуктоого жумшалууда. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев бүгүн 10-июлда брифингде билдирди. Анын айтымында эл аралык донорлордон келип түшкөн $322 миллион $170 миллион бюджеттик кызматкерлердин айлык акысы, пенсия, жөлөк пулун берүүгө жана дары-дармек сатып алууга жумшалды. Ал эми коронавирус менен күрөшүүдө $3,3 миллион мамлекеттик материалдык резерв фондуна дан сатып алуу үчүн берилген. $1,3 миллион өзгөчө кырдаал учурунда жакыр жашагандар үчүн азык-түлүк жардамын сатып алууга, $2,2 миллион медициналык жабдууларды жана дары-дармектерди сатып алууга жумшалган. Асрандиевдин айтымында Дүйнөлүк банктын ээрик долбооруна ылайык бардык тендерлерде банктын көзөмөлү алдында жүргүзүлүп жатат. Вице-премьер-министр мындан тышкары милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду жана саламаттык сактоо министрлиги жүргүзгөн тендер, сатып алуу эсеп палатасы жана башка көзөмөл органдарынын текшерүүсү алдында жүргүзүлөрүн, мыйзам бузулса чара көрүлөрүн эскертти. Кыргызстанда коронавирустун жайылышына жол бербөө максатында 23 марттан тартып өзгөчө кырдаал киргизилген. Өкмөт бул шартта мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгү 30,8 миллион сомго азаяры маалымдаган. Коронавируска каршы ыкчам штабтын сайтында маалыматка караганда 10-июлга карата саламаттык сактоо министрлигине элден 140,456,377 сом чогулган. Мунун ичинен 128,3 миллион сом сарпталган. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин фондуна элден 17,427,022 сом чогулуп, 16,1 миллион сом сарпталган. Ал эми Бишкек шаарынын мэриясынын фондуна 9,696,326 сом чогулуп, 5,9 миллион сому сарпталган. Жарандык активисттер акыркы учурларда ооруканаларда керектүү медициналык жабдуулар, дары-дармектер жетишсиздигине нааразы болуп, бийликтен сарпталган акча тууралуу так маалымат беришин талап кылып жатышат. Президент Сооронбай Жээнбеков да ушул маселеге 9-июлда элге кайрылуусунда токтолуп, акчаны максатсыз коромжу кылдырбай турганын айткан. Булак Азаттык KG. Журналист Жоро Сулайманов кайтыш болду. Кесиптешибиз Ачык сөз гезитинин ээси жана башкы редактору Жоро Сулайманов арабыздан кетти. Бул тууралуу маалыматты Ачык саясат гезитинин башкы редактору Назгүл Мамытова өзүнүн социалдык баракчасына жазып чыкты. Эске сала кетсек, Жоро Сулайманов Ачык саясат гезитинин түптөөчүсү жана башкы редакторлук кызматын аркалаган. Жоро Сулаймановдун жакындарына жана үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Булак Назар News KG. Өзүн медайыммын деп тааныштырган адам Бабанов берген акчаны бөлүп алышкан. Соц тармактарда эне жана баланы коргоо улуттук борборунун медайымынын социалдык тармагындагы жазышууну Facebook колдонуучусу Анара Касымбекова жарыялап билдирүү калтырды. Бүгүн мен Жал ооруканасында иштеген медайымдын таанышынын өтүнүчү боюнча пост жазгым келип жатат. Ал өзү жазада айта да албайт, коркот. Айтыңызчы, кадимки медайым мага ошол акча берилиши керектигин же жоктугун кантип аныктай алат деген ой менен бөлүшкөн. Ал анонимдүү медайым менен каталышууну кошо тиркеген. Мен максималдуу репост сурайм. Мүмкүн болушунча көп адамдар көрүшсүн. Элестеткиле Өмүрбек Бабановдун эне жана баланы коргоо борборуна дарыгерлерге, медайымдарга деп которгон акчасын биздин администрация, профсоюз комитетинин башчысы жана бөлүм башчысы өз ара бөлүшүп алыптыр деп айтылат билдирүүдө. Бул боюнча Кыргызстан коммерциялык банкынын өкүлү төмөнкүлөрдү билдирди. Бул уюмдардын бардыгына ковид менен ооругандарды дарылап жаткан кызматкерлердин тизмелерин берүү өтүнүчү менен расмий кат жөнөтүлгөн. Жана биз алардан расмий жоопторду жана тизмелерди алдык. Тактап айтканда, эне жана баланы коргоо борбору 125 адамдын тизмесин берген. Аларга 895 000 сом которулган. Бардык эсептер текшерилген. Алар кызматкерлерге, анын ичинде санитарларга, медайымдарга, лаборанттарга, дарыгерлерге таандык болгон. Жана акчалар Бабанов Өмүрбек Токтогуловичтин эсебинен чегерилген. Тилекке каршы биз бул тизмелерди кантип түзүлгөнүн көзөмөлдөй албайбыз. Маалымат булагы Назар News KG. Исмаилова протоколду сактагыла, туура эмес дарылоонун кесепети оор болууда. Министрлик тарабынан ушул шаршемби күнү үйдө жатып дарылангандар үчүн жаңы клиникалык протокол иштелип чыкты. Коронавируска чалдыккандарды үй шартында туура эмес дарылоонун кесепетинен абалы оорлошуп кеткендер болууда. Медиктерден кеңеш алып, атайын бекитилген протоколдун негизинде дарылануу зарыл. Бул туурасында социалдык маселелерди тескеген вице-премьер Айда Исмаилова брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында, ар бир өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги дарылоонун өзүнчө клиникалык протоколун даярдайт. Кыргызстанда мындай протокол акыркы ирет 8-июнда бекиген. Ал эми ушул шаршемби күнү үйдө жатып дарылангандар үчүн жаңы протокол иштелип чыкты. Тилекке каршы үйдө жаткандар ийне сайдырып астма уколду көп колдонушууда. Туура эмес дарылоодон абалы оорлошуп кеткендер болууда. Алар дексаметазон, эуфилин жана алардын комбинациясындагы химиялык
химиялык аралашмалары бар препараттарды колдонушкан. Жарандарга кайрыларым, өзүм билемдик менен дары сатып алып дарыланбаңыздар. Интернетте жана башка блогдордо айтылган ыкмаларды колдонбоону сунуштайбыз, деди Исмаилова. Ошондой эле ал кыргызстандыктар үчүн клиникалык протоколдун алдыңкы адистери жана окумуштуулардан турган топ иштеп чыкканын кошумчалады. Адистер курч мүнөздөгү вирустук оорулар адамдын гормонун начарлатып, организмдеги инфекцияга каршы күрөшүү жөндөмүн алсыратаарын айтат. Эгер батыш өлкөлөрүндө коронавирустан улгайган адамдар көбүрөөк каза тапса, биздин өлкөдө жаштарды дагы алып кеткен учурлар аз эмес. Ошондуктан дарыгерлерге клиникалык протоколду так сактоо керектигин эскертебиз. Туура эмес дарылаган медиктер жоопкерчиликке тартылат, деди вице-премьер. Булак Спутник KG. Балбак Түлөбаев: ой кое турчу сыныңды, элди аман алып калып анан шыбай бер. Балбак Түлөбаев өзүнүн Фейсбуктагы баракчасында оору менен элдин жанын талашып атабыз деген пикирин жазып чыкты. Эхата, лайк, дизлайк, пиар, кара пиар. Жан талашып, оору менен чабышып, элди өлүмдөн арачалап атабыз. Кемчилигибиз жетишкендигибиз эмес, жакшы жаманыбыз эмес. Жөө туманда жол издеп атабыз. Тапкан сайын сүйүнүп, Кудай урбадыбы? Такыр жаңы оору биз эмес, кудуреттүү, билимдүү, байман чыркаган өлкөлөр чөк түшүп атат. Бирок ошого карабай, алыбызга, эркибизге, улуттук баалуулуктарга таянып, намыс менен жиреп, оору менен элдин жанын талашып атабыз. Ой кое турчу сыныңды, үйрөткөн акылыңды, элди аман алып калып, анан келип шыбай бер кенен кесир, деп жазган Балбак Түлөбаев. Булак Аргумент KG. Эскерте кетсек, сайттан алынган маалыматтарга биздин канал жооптуу эмес. Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктардан кабардар болуңуз.